Саламатсыздарбы, бүгүнкү маанилүү маегибиздин негизги темасы быйылкы жылкы жайкы сезондо Көгүлтүр ысык көлдүн жээгинде туристтердин келиши жана негизи эле быйылкы жайкы сезон кандай абалда өттү, ошол жөнүндө болмокчу. Бизде конокто Кыргыз деңизи санаториясынын жетекчиси Озарбек Жылкыбаев, биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Озарбек мырза, мына ушул быйылкы жайкы сезондагы өз жыйынтыгы менен соңуна чыкты. Быйыл ушул саясатта да бир топ өзгөрүүлөр болуп, Ысык көл областы боюнча жана аба ырайынын кескин өзгөрүп турушу быйылкы туристтердин келишинче бир топ тоскоолдук болду окшойт. Негизи эле быйыл ошо жайкы сезон кандай өттү? Ошонун ичинен сиз жетектеген пансионатта быйыл туристтердин келиши кандай болду? Ошол жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Саламатчылык. Биринчиден сиз туура айтып кеттиңиз, быйылкы жайкы туристтик сезон деп коебуз. Ошол жайкы мезгилде башталышында эле саясий кырдаал кичине курч болуп барып кайра токтоп калды. Ошолор аябай өзүнүн таасирин тийгизди десек болот. Баягы чет элден келген туристтерди келтирбөөгө болду да. Жалпысынан жайкы сезондо жай мезгилинде иштеген пансионаттар көбүн эсе мындай чыгымга дуушар болушту да. Жакшы акча таба албай калышты. Ойдогудай пландарын аткара албай калышты дегендей. Ошого карабастан биздин Кыргыз деңизи санаториясы быйылкы жылды 8 ай боюнча жакшы иштерди аткардык. Туристтер көп болду. Биз ошол жанагы саясий кырдаалга байланыштуу деп Алматага, Россияга чейин өкүлдөрүбүздү жиберип барып келишти. Реклама боюнчачы, туристтерди тартуу боюнча. Анан үзүрүн көрдүк десек болот биз. Жакшы иштерди аткардык. Анан эң негизгиси эле бул биз өзүбүздүн ички потенциалды, туристтик потенциалды өстүрүшүбүз керек болот да. Баягы чет өлкөнү эле карап отура бербей, өзүбүздүн деле жашоо шарт мындай оңолуп калгандай көрүнүп турат да. Анткени биздин региондордон келгендер болду быйылчы көп. Ош жергесинен, Жалал Абадтан, Таластан, Нарындан келбей салгандар болуп атты. Жакшы. Ошондой эле Бишкек шаарынан болду. Анан жайында баягы улуу орозо айына байланыштуу туристтер да аз болду. Анан август айында эле туристтин көпчүлүгү келип, баягы жакшы иш болду десек болот да. Өкмөт тарабынан деле жакшы иш-чаралар өткөрүлүп жатты. Ар кандай фестивалдар болуп атты, оюн зооктору болуп атты, спорт оюндары болуп атат, ошо туризмди өстүрүү боюнчачы. Май айында өзүңүздөр билесиздер, баягы эл аралык Ысык көл марафону өттү. Жакында эле эл аралык Ысык көл оюндары деп коебуз. Ал өттү. Жакшы баягы информациялык маалымат каражаттарында чагылдырылып туруп атат десек болот Ысык көл боюнчачы. Ушул эс алуу бюронун жетекчиси катары сиздин байкооңуз боюнча бизде ошол келген туристтерди тейлөө жагынан жалпы эле пансионаттарда негизи эле биздин Кыргызстанда кандай бир жетишпеген жактар барбы? Ошолор келгенде сизге айтышабы же болбосо негизи эле өзүңүздүн көз карашыңызда байкашыңызчы? Эми бизде мындай да жетишпегендиктер көп эле. Баягы ишти оңдой турган иш-чараларды жүргүзө турган жагыбыз деле көп да, жасаш керек. Алар кайсылар десек болот, жанагы тейлөөнүн деңгээлин жогорулатуу деп атабыз. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө Ысык көлдө тейлөө деңгээли боюнча эң жогорку дүйнөлүк сапаттагы десек деле пансионаттар бар, жок десек болбойт. Ошолордун ичинде биздин санаториябыз дагы бар деп санайбыз да. Анткени бизде жанагы эс алуучуларды жөн эле сууга түшүрүп, көлгө түшүрүп эс алдырып жибербестен биз ден соолугун чыңдоо базабыз бар. Дүйнөлүк деңгээлде десек дагы баягы өзүбүздүн азыркы биздин Орто Азия деңгээлинде бирден бир жакшы санаториялердин бири болуп саналабыз. Анан көп иш алып барышыбыз керек, жанагы жолдорду жасашыбыз керек азыр. Туристтик жолдор деп атабыз. Буюрса нары Тооро-Карт Бишкек жолу бүтүп калса дагы көп чоң иш болуп атат. Чет элден келген, айрыкча Россиядан келген туристтер өзлөрүнүн машинеси менен келип, быйыл казакстандыктар алар ошо белгилеп келип атат да. Кыргыз мамлекети баягы бир орунда турбаптыр, иштеп атыптыр деп жол салынып атканын көрүп атышат. Ошондой эле эми Ысык көлдүн айланасында жолдо
чоң баягы проектти кеп кылып атабыз 2015-жылда. Ошол ишке ашып кетсе, алда бир жакшы. Анан жанагы ички туристтик жолдор бар. Баягы трассадан ар бир отельге, пансионатка чейинки. Ошолорду жасасак, анан экология маселесин карасак деп атабыз. Эң биринчи азыр. Анткени баягы суу жанагы пайдаланган сууларды, тазалоочу жайларды, очистное сооружение болсо, ошолорду централизованно салса деген сунуштарды айтып атабыз биз. Бак-тарактар кыйылып кетип атат. Ошолорду кайра ордуна тигип, анан көп эле пансионаттарга алды 40-50 жыл болуп калыптыр. Ошол кезде тигилген, отургузулган бак-тарактар уже кээ карып, мындай айтканда өзүнүн жашоосу бүтүп дегенде куурап баштады. Ошолорду кайра жаңыртканга эме кылсак, баарыбыз көңүл бурсак деп атабыз ошол жагынан. Жашылдандыруу боюнча. Жашылдандырып, көрктөндүрүп, жолдорду инфраструктура деп атпайбызбы. Анан инфраструктураны дагы ошо өнүктүрөбүз дегенде өзүбүз билип алсак да, кандай инфраструктураны, биз кандай туризмди өнүктүргөнгө даярбыз депчи. Мисалы, пляждык туризм десек, аныбыз даяр. Жээктерибиз турат, кумубуз турат, суубуз турат дегендейчи. Отелдерибиз турат, ошондо пансионаттар. Азыр акыркы убакта аябай ошол өзүнчө темп менен жаңы өнүгүп келатат. Спорттук туризм деп коебуз да. Спортсмендер Россиядан, Казакстандан көп келип, бизде машыгууларын өткөрүп атышат кыш бою. Анан ошолорго биз базаларды түзүп берсек, жана машыгуучу базаларды, спорт комплекстерди биз өзүбүздүн планга койдук. Быйылкы жылы 2 кичи футбол боюнча 2 спорт таласын куруп ишке киргизебиз. Анан чоң футбол боюнча дагы бир стадион куруп, өзүбүзгө футбольный поле. Андан тышкары жанагы олимпиадалык стандарттагы, международный стандарттагы гүлүктөрдүн чуркай турган полосасын коюп берсек деп атабыз. Жана беговой дорожка деп коебуз, мындай сөз менен айтканда спортсмендерге резиновый беговой дорожка болот. Ошону эмки жазга чейин ишке киргизебиз деп пландаштырып атабыз. Кече жакында Улуттук филармонияда Кумтүр маселеси боюнча коомдун пикирин угуп алып, ошол жерде акыйкатчы Токтай Мөмөталиева бүгүнкү күндө Кыргыз деңизи пансионатында коррупция абдан күчөгөн, жана алар деген өздөрүнүн атайын берилген милдетин аткара алышпай, ошого $6 миллион жетишпей, ошону минус менен быйылкы жайдан чыгышты деген деп өз оюн билдирди. Бул маселе боюнча сиз кандайча маалымат бере аласыз? Рахмат сурооңузга. Биз эми өзүм 3 ай болду бул кызматка келгениме, санаторийди жетектеп атканыма 3 ай болду толук. Бизге Кыргыз Алтын ачык акционердик коомуна баш ийбиз. Ошолордун филиалы болуп саналабыз. Быйылкы жылга таза кирешеге 9 миллион сомго план коюлган. Былтыркы жылы 5,5 миллион сом таза киреше менен чыккан санаторий. Быйылкы жылга 9 миллионго көтөрүшкөн экен. Бүгүнкү күндө 8 айдын жыйынтыгы менен совет директоровдо отчет бердик. 8 айдын жыйынтыгына толук түшкөн киреше 99 миллион сом болду. Андан чыгашабыз 83 миллион сом болду. Ошо менен 16 миллион сом таза киреше көрүп турабыз бүгүнкү күндөчү, буюрса деп турабыз. Бул көрсөткүч өтө жакшы деп айтам. Анткени бизде азыр ошондо 16 миллиондун канча миллиону ошол пландан ашык аткарылган сумма болуп эсептелет? 6,5 миллиондой пландан ашык аткарып атабыз. 6,5 миллион силер деген ошо берилген пландан жогору, андан сырткары түшкөн пайда ошончо экен. Туура. Эч кандай баягы коррупциялык иштерге болуп атат дегенге мен кошула албайм. Эмне үчүн дегенде бизде кадрлар, жаңы кадрлар иштеп атышат. Жаш балдар, кыздар көбү колдон келишинче баягы таза иштегенге аракет кылып, ошонун үзүрүн көрдүк деп айтсам болот да. Ошол жанагы алдыда айтып кеткен спорт айныкчаларын кайсы акчага салабыз биз? Ошол өзүбүз тапкан акчаны ошол жерге жумшайлы деп атабыз. Буюрса, ошол иштеген жумушчулардын айлык маянасын дагы көбөйткөнгө аракет кылып жатабыз биз азыр. Эмки жылдан баштап баягы элди алдап азы көбөйтүп койбой, мындай олуттуу дегендей, элдер сезгендей, чөнтөгү сезгендей көбөйтүп берсек, айлык маянасын деген ойдо ишти ошол багытта да алып баратабыз да. Анан өзүбүздүн өкүлчүлүгүбүз бар Бишкек шаарында. Ал жерде дагы 2 жаш адамдар иштейт. Алар дагы өзүнүн ишин жакшы аткарып атат деп ойлойм.
жанагы чет элдик уюмдар менен көп мамиле түзүп, азыр биздин санаторияда конференциялар, семинарлар көп өтүп жатат да. Күз мезгилинде да карабай көп өтүп жатат. Анан жана жайкы сезон деп эле өзүбүздү өткөндө бир туризм багытында иштеген адамдар айтып кетти, туура деп ойлойм. Ошону жайкы сезон башталды, жайкы сезон бүтүп атат деген сөздөрдү токтотсок деп. Анткени Кыргызстанда туризм бул жыл бою эле жүрүп турган процесс экен да булчу. Анткени кыштын күнү Караколду жана лыжный базага деп 5 ай кишилер келип атат. Гостиницалар батпай атат. Ошо жака келген кишилер биздин санаторияда жатып, барып лыжасы тээп кайра келип жатып атышат да. Анан ошондуктан баягы өзүбүзгө чек койбой, сезон бүтүп калды деп элдерге айтпай, наоборот, жыл бою келе бергиле десек болот экен биз. Анан ушу сиз туура айтып кеттиңиз, ошо жанагы туристтерге антиреклама кылган сөздөр боло берет депчи. Ошондой өзүбүздүн саясатчылар, ушу белгилүү адамдар, журналисттер ушу бир кичинекей проблема чыкса эле өзүбүз эле кыйкырып чыгабыз да. Биздин кыргыздардыкычы. Өзүбүз эле ой ушундай болуп атат деп. Андай эмес, жакшы жагы деле болуп атат. Ошо жакшы жактарын деле көп айтсак болбойбу? Ошо реклама катары делечи бири-бирибизге мындай колдоо көргөзүп дегендей оюм да баягы. Негизи эле сиз өзүңүз жөнүндө кайсыл окуу жайын бүткөнсүз, кайсыл кызматтарда иштегенсиз, жана буга чейин канча кызматты аркалап келдиңиз эле, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Өзүм мектепти бүткөндөн кийин ушу Бостерде мектепти бүткөм. Орто билим алып, Алматы шаарында, Казакстанда Казак мамлекеттик университетинин чет элдик мамилелер факультетинде дипломатия боюнча специалисттик кабыл алып окуусун бүтүргөмдө жогорку билимдүүмүн. Андан тышкары ушу бүгүнкү күндө биздин өкмөттүн алдындагы юридикалык академияда юриспруденция факультетин бүтүрүп жатам бүгүнкү күндө. Эмгек жолум болсо, ушу пансионаттарда иштегем, экспедитор болуп эң башында. Андан тышкары кийин Бишкек шаардык мэриясында иштеп, ушу Бишкек шаарында. Андан кайра Ысык көлгө барып, Ысык көл айылдык кеңешинин депутаты болдум. Ошол Ысык көл Бостер айылдык кеңешинин депутаты болдум. Бостер айылдык кеңешинин төрагасы болдум. Андан тышкары 2008-жылдан 2012-жылга чейин Ысык көл райондук кеңешинин депутаты болуп, бюджет жана инвестиция тартуу боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы болуп 4 жыл эмгектендим. 2005-жылы Инвест Радуга пансионатында менеджер болуп иштеп, ошол 2005-жылдан 2008-жылга чейин Ысык көл Аврора санаториясында маркетинг бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп 3 жыл эмгектенгем да. Ошондуктан бүгүнкү күндө мен туризм тармагында жаңы киши эмесмин, мурунку иштеген өзүмдүн тажрыйбам бар. Ошондуктан баягы Кыргыз алтынга чакырганда, ошо санаторияга чакырганда, менден тышкары дагы 2 адамды чакырышкан. 3 кишинин ичинен баягы конкурс аркылуу мени тандап алышты да. Анан саясий жагынан болсо, ошо жанагы райондук деңгээлде кеңештин 2 жолку депутаты болдум. Жогорку кеңешке 2 жолу талапкерлигимди койгом өзүм. Кандай иштерди бирөөгө баягы элге кылган кызматым десем, эми аны эл айтса жакшы болмок, өзүм баягы мактанып айткан кичине туура эмес болуп калат го. Өзүмдүн күчүм келишинче, акылым жетишинче өзүмдүн деңгээлимде бир кандайдыр бир иштерди кылдык десем болот. Баягы колумду жайып эле, алакан жайып эле эчтеке кылган жокмун деп айткандан алысмын. Менимче бүгүн мен байкашымча ушул көпчүлүк саясатчылар менен байланышып, аларга суроо берип, же болбосо жаңы кызматка келген жетекчилер менен сүйлөшкөндө, мен Кыргыздын бир жаман тарабы десем да болот, жетишпеген жагы десем да болот, биздин бир мурунку ата-бабабыздан келаткан жакшы баягы кеткен кишини жамандоо дейбизби, же болбосо мурунку өзүнүн мурда иштеп кеткен кишине сыйлоо дейбизби, бир ушундай бир жакшы салт санаабызды жоготуп бараткан нерсебиз кийинки күндө абдан күчөп, ошон үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстандын абалы начар болгонунун бир эң эле чоң негиздеринин бири деп мен өзүм бул менин жеке оюм. Мен бул келген жетекчилердин баардыгына суроо берем. Ошол эле суроону сизге да бергим келет. Сизге чейин ошол Кыргыз деген санаториясын жетектеп кеткен Тилек Салмакеевич жөнүндө, ал кишинин сизге чейин жасаган иштери жөнүндө сиздин оюңуз кандай? Ал киши ал жерден ошол кызматты аткара албаган үчүн кеттиби, же болбосо анын бир башка кызматка которулгандыгы үчүн кеттиби? Ошол жөнүндө келе өсүп келе жаткан жаш кадр катары сиз кандайча маалымат берип кете аласыз?
Мен мурунку жетекчи Тилек Салмакеевичке сыйдан башка мамилем жок. Эмне үчүн дегенде ал киши бул кызматтан жумуштан кетти деп айтсак болбойт. Кыргыз алтында атайын курулуш бирикмеси бар. Филиал Кыргыз алтынын. Азыр жаңы Кыргыз алтын курулуш деген түзүлүп атат. Ошого зам директор болуп, мындай айтканда чоңоюп кетти десек болот да. Ал киши өзүнүн баягы кесиптиги боюнча курулушчу экен. Ошондуктан ушу бизге керек деп, ал кишинин тажрыйбасын пайдалана алып деп, ошол жерге чоңойтуп Кыргыз алтын алып кетти десек болот. Эң былтыркы жылдын эле аткарган иштерин айтып берсек, бул Кыргыз деңиз санаториясынын тарыхында болбогондой, мындай 5,5 миллион сом таза кириш алып келген экен былтыркы жылы. Баягы жетекчинин кылган ишин ушундай бир цифралар менен эле аныктап койсок болот го дейм да. Ал киши жакшы иштеди бизге чейин дагы. Ошол кишинин мен баягы 3 ай болду деп атпаймынбы иштеген. Быйылкы жылы мен бул азыркы айтып аткан цифралар, пландар аткарылып атат деген. Мен жалгыз келе калып эле ушунун баарын мен кылдым дегенден алысмын да. Ал мага чейин коллектив иштеп атат, команда иштеп атат. Тилек Салмакеевичтин да ошого кошкон салымы зор десек болот. Эч кандай баягы кайсы жакта чыгып атат билбейм, ар кандай сөздөр чыгып атса керек. Ал киши жумуштан кетти деп эч кандай кеткен жок. Ошо жанагындай чоңоюп кетти десек болот да ал киши. Мындан кийин сиз өзүңүзгө чейинки жетектини устат катары эле, иш көргөзгөн киши катары эле барктап сыйлайт экенсиз да? Туура, туура. Жогоруда өзүңүз айтып өткөндөй, биздин өлкөбүздө бир саясий тынчтык болбосо, ушунун кедергеси көбүрөөк ошо биздин туризмге тийип келе жаткандыгы жөнүндө баарыбыздын маалыматыбыз бар. Негизи эле бүгүнкү биздин өлкөдөгү саясий абал жөнүндө өзүңүздүн кандай оюңузду ортого салып кете аласыз? Бул саясий абалдын баягы бир күнү курчуп, бир күнү кайра баягы бир жакшы нукка түшүп калып аткан негизи бүгүнкү күнү эле пайда болгон нерсе эмес деп ойлойм да. Көп жылдан бери баягы эгемендүүлүк алгандан бери чогулуп келген проблемалар бүгүнкү күндө баягы өзүнүн апогейине жетип чечүүчү мезгил келди десек болот да. Ушул убакта ошондуктан жанагы ар кандай сөздөр, ар кандай мнениялар чыгып атат го деп ойлоп атам да. Баардык эле баягы саясатчыларыбыз айрыкча оюнда жакшы ошо мамлекетке, элге пайда келтирсек деп аракетин кылып жатат болуш керек. Бирок биз баягы өзүмдүн баягы жаран катары биздин мамлекетте бүгүнкү күндө саясий туруктуулук керек болуп атат да. Бир четтен бир четке жүгүрүп эмес, чуркап баягы алмаштырып ийсек эле бир нерсени, саясий абалды алмаштырып ийсек, ошо саясий системаны алмаштырып ийсек эле баары оңолуп кетет дегенден алысмын. Бирок ошол койгон пландарды ишке ашырыш үчүн баарыбыз жапа-тырмак иштесек, баары жакшы болот деп ойлойм да. Мисалы, дыйканчылыктан деле азыркы күндө бизде өзүбүздүн Ысык көл тарапта жакшы пайда таба башташты да. Элдин көбү алма отургузуп атышат, өрүк отургузуп атышат. Ошол эле картошкадан пайда таап атышат. Эмне үчүн дегенде мурункудай 50 тыйын 1 сом деген баа жок. Азыр 10 сомдон кем эмес бардыгы. Значит, ошого жараштыктуу пайдасын да көрүп атышат десек болот да. Анан туристтердин көп келишине ошо саясий туруктуулук өтө жардам берет да. Баягы бир абал тынч болуп турса, туристтер көп келет. А туристтер көп келгенде ушул эле санаторийлер, пансионаттар акча таппайт. Ошол тегерек четтеги дыйкандар, ошол сүт чыгарып аткан сүт заводдору, мисалы, сыр чыгарып аткан сыр завод, эт өстүрүп аткан дыйкандар, картошкасын, эгинин өстүрүп аткандар баарын эле ошол пансионаттарга сатып атышат. Жада калса Карагат малинасында эле ошол келген туристтер алып кетип атат да. Ошондуктан ошо канчалык туристтер көп келсе, ошончолук баанын өсүшү болуп атат. Баа өскөндө, значит, көп киреше алып атышат болот да жергиликтүү тургундар. Анан жеке эле ысык көлдүктөр эмес, ошол жерге Бишкектен дагы, Чүй өрөөнүнөн дагы, керек болсо Таластан дагы ошо Талас сүт деген компания бар экен, ошолор алып келип өзүнүн продукциясын сатып атышат да, ошо ысык көлгө чейин. Анан бүкүл Кыргызстанга бул өтө чоң жардамын тийгизмек да, тийгизип жатат туризмди десек болот да. Анан ошо негизинен эле биздин мамлекетте саясий стабилдүүлүк, туруктуулук болсо, анан баягы элдин жашоо шарты деле өсөт эле. Жана ойлогон ой максаттар, койгон иш пландардын баары ишке ашат эле деген ойдомун да. Ошо бир өтүнүч катары, сураныч катары айтып кетет элем. Ошо мамлекеттик органдардан дагы, саясатчыларыбыздан дагы ошо бир ишти ишке ашырардын алдында ошо элди дагы бир көңүлгө алып, ойлоп эстеп койсок жакшы эле болот.
Маегиңизге чоң рахмат. 3 ай аралыкта иштесеңиз дагы ошол ишиңизде абдан көп жакшы көрсөткүчтөр бар экен. Туризм тармагын жакшы билген киши катары мындан ары дагы ошо Кыргыз деңизи санаториясын өстүрүп өндүрүп, бир эле санатория эмес, областка жана өлкөгө тийгизген пайдаларыңыз көп болот деп ойлойбуз. Ишиңизге ийгилик.